Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Өзүбүз жөнүндө тааныштырып өтсөк, биздин атыбыз Алишер Кадыркулов. Фамилиябыз негизинен айыл чарба боюнча иштейбиз. Айыл чарбанын ичинде дагы өзгөчө белгилеп өтө турган болсок, кулпнай өстүрүү жаатында акыркы 5 жылда иш алып барып атабыз. Негизинен биздин айыл чарбага келишибиздин өзү бир тарыхы бар. 10 жылдан ашык миграцияда иштеп, ал жакта Кудайга шүгүр жакшы жетишкендиктерге жеттик. Бирок ошол жакта тапкан финансыбызды, кандайдыр бир тапкан акчабыздын бир бөлүгүн Кыргызстанга келип иш башташ үчүн, вложение кылыш үчүн мындай айтканда, топтоп кийин келип ошо Кыргызстанда иш баштаганбыз. Негизинен 10 жылдан ашык Россия жергесинде жана ошондой Түркияда эмгектендик. Көпчүлүк бөлүгү, 10 жылдын көпчүлүк бөлүгү Россияда болду. Азыраак бөлүгү Түркияда иштедик. Россияда иштеп жүрүп, ошол башында айткандай эле тапкан акчабыздын бир бөлүгүн Кыргызстанга келип салганга топтоп, анан ойлоп жүргөнбүз. 2015-жылы айрыкча ойлор туула баштады. Кыргызстанга кантип келип, эмне менен алектенсек керек экен деп. Ошолото Раматлык Кыргыздын чыгаан ишкери Рамат Табал деген бердиевдин интервьюсун көрүп туруп, ушундай өзүбүзгө бир импульс алдык, жаңы бир сезимдерди алып Кыргызстанга келишибиз керек деген сезим дагы да күчөдү. Андан тышкары өзүбүздүн эле балдарыбыз чоңоюп, мектепке барып калгандагы ошол жашап аткан айрыкча Россияда жашап аткандыктан алардын салт санасын өзүнө сиңирип, кыргыздын салт санасынан кайтып атканы бизди шунчалык дагы да ойго салды. Ошондо ойлоно туруп 2015-жылы Кыргызстанга келип биринчи жерибизди сатып алганбыз. Албетте бак тиккенде биздин чоң катачылыктарыбыз болгон. Ал жерде биз сортун жакшы билбей туруп эле, мондой эле кадамжайдан барып туруп, кадамжайдын жөнөкөй черешнясынан алып келип туруп эле тиккенбиз. Ал багыбыз азыр 7 жылдан ашты, бирок мындай жакшы бир түшүм ала элекпиз. Ошондуктан ар бир ишти жасаганда сортуна, түшүмдүүлүгүнө маани бериш керек деген сөз биринчи бактан башталган. Андан кийин бакты тигип коюп кайта Россияга барып иштеп аттык. Анан 2017-жылы бир жолу кайтып келдик, Кыргызстанга келип, теплица салып, помидор өстүрүү менен алектендик. Бул жерде дагы негизи бардык эле жасаган иш ийгиликтүү болбойт экен. Бул бара-бара көч түзөлөт дегендей. Помидор ишинде да биринчи ишибиз жакшы болуп, кийинки жылы биз жакшы түшүм ала албай калдык. Биринчиси анын себеби билимсиздик болду. Экинчиси биз ошол ишти калькуляторго салып туруп эле эсептеп эле ишти баштап алганбыз. Аны кантип даарылаш керек, эмне оорулары бар, алар менен кантип күрөшөбүз, канча акча салсак канча пайда табабыз деген түшүнүк жок болгондуктан помидордо ийгиликтүү боло албай калдык. Анан ойлоно отуруп, ийгиликсиз болгондо оюңа келет экен, кайтып Россияга кайтсамбы же эмне кылсам деп ошондо оюма келди. 200 гектарлаган жерде кулпнай тигилген болсо, сөзсүз бунун пайдасы болсо керек деген бир түшүнүк болуп, помидордо калькуляторго салып эле ишти баштап алгандыктан кулпнайда бул катачылыгыбызды жоюп кеттик. Биринчиси Сокулка келип, элдер менен сүйлөшүп талаада тигилген кулпнайлардын сортун изилдедик. Андан кийин Жалал Абадтын Сузагына бардык. Ал жакта дагы көрдүк. Анан Кадамжайга барып кулпнай тигилген жерде негизинен Кыргызстанды айланып чыктык. Кыргызстанда тигилген кулпнайлардын баары эле бизде көзүбүздө билгендей эле аты жок, бирок майда, колго алсаң тез эле ийип кетчү кулпнайлар болуп эсептелет. Анда биз толук кандуу бул жерде маалымат ала албадык. Маалымат эми алдык дегенде, бул жердеги тапкан киреше булак менен Кыргызстанга алыштын кереги жок экен. Андан көрө ошо чет мамлекетке чыккан дагы ыңгайлуураак болуп калды. Эми ишти баштагандан кийин коңшу мамлекеттерге да бир чыгып келейинчи, алар да кандай кулпнай тигип атат экен деп коңшу Өзбекстанга бардык. Казакстан, Россия мамлекеттерине барып кулпнай талааларын көргөндө, эмне үчүн бизде ошол коңшу мамлекеттерде тигилген кулпнай жок деген сезим ойгонуп, эгер ошол иште алардын тапкан акчасын эсептеп көрө турган болсок, алар жакшы эле киреше булак табат экен. Ошондо биз биринчи жолу Италиядан Клери жана Альба деген сортун алып келип, өзүбүз ошол теплицабызда, помидор теплицабызда кулпнайды тигип көргөнбүз. Тигип биз бардыгын катачылыктарыбызды 3 сезондо өзүбүздүн башыбыздан өткөздүк. Аны биринчи кантип тиктик, пленкасы жок эле капель лентага эле тигип койдук. Ал жерден суу койгонуңузда ылай болуп, бышкан кулпнай сапаттуулугу жок болот экен. Кийинки жылы подпленка, пленканын астына тиктик. Андан кийин 3-чү сезонго келгенде биздин ийгилигибиздин мөмөсүн жедик десем жаңылышпайбыз. Ошол жылы жакшы түшүм болуп, негизинен баасы дагы жакшы сатылып, өзүбүздүн ошол 3 жыл салган акчабызды, инвестициябызды мындай айтканда кулпнайдан кайтып бизге алганбыз. Жыйынтыгын жакшы болуп, ал жерде отуруп, негизи иш баштаардан алдын биз 3 нерсеге
багыт бериш керек деп айтам. Биринчиси бул баштап аткан ишиңе кыялдана билишиң керек. Экинчиси ал иш жөнүндө кыял деген бул максат, ошол максат. Андан кийин үчүнчүсү бул сенин ошол ийгилигиңдин башаты болот дейт. Ошол сыяктуу эле биз деле андан кийин Кулпунайда негизи баштаардан алдын ниетти дагы түзөш керек деп айтам. Биринчиси помидор баштаганда байыш керек деген сезим менен эле иштеп баштаганбыз. Албетте байыш керек деген жакшы. Бирок ал жерде калькулятор менен байыганбыз. Кулпунайда болсо биз бул жерде ниет тоңдогонбуз. Биринчиси ушул жасап аткан Кулпунай ишибизде биринчи очередде өзүбүздүн үй бүлөбүзгө пайдасы тийсе, андан кийин бир туугандар менен бөлүшсөк, анан эл журтка айтсак, ушул миграцияга да кандайдыр бир өлчөмдө ушул иш менен өзүбүздүн мындай тоскоолдуктарды кылып, элибиз, өзүбүздүн жерибизде эмгектенип, бактылуу үй бүлөлөрдүн түпкүрүн ушул жерде түзүшчү деген бир сезим менен баштаганбыз. Буюрса азыр ошо 3-чү этабында иш алып кетип атабыз. Анан экинчи белгилеп кете турган нерсе, мен коңшу мамлекеттерге кийин Европага барып келгенден кийин ал жактагы фирмаларды көрүп, 130 жылдык тарыхы бар 4-чү муун башкарып аткан фирмаларды көрүп туруп, эмне үчүн биз бир туугандар биригип иш жасай албайбыз деген сезим ушунчалык кыйнап, мен бир туугандардын баарын чогултуп туруп, баардыгыбыз бир иш кылабыз, андан кийин ишти улантып кетебиз дедик. Андан кийинкиси Европага баргандагы өзгөчөлүктөрүнө бир аз токтолуп өтө турган болсок, Европада биринчи очередде ишке болгон өзүнүн талаптары жана ошол ишти сүйө билгендиги таң калтырды. Айрыкча мына Альба, Клери деген сорттордун селекционерлери менен жолукканда алар өмүрүн ушул Кулпунайга арнап, ошонун негизинде 4 сааттаган саатын дагы бөлүп сени менен баарлашканга даяр экени, бул деген ошол ишини сүйүп аткарып атканын көрсөткүчү дейбиз. Сиздерге да сунуш, ар бир жасаган ишибизди чын жүрөктөн сүйүп кыла турган болсок, сөзсүз эле түрдө ийгилик жаралат. Андан изилдеп негизинен Кулпунайга келе турган болсок, Кулпунайдын тигүүдө 4 ыкмасы бар. Биринчиси бул интенсивдүү түрү, экинчиси интенсивдүү, үчүнчүсү супер интенсивдүү, төртүнчүсү асма ыкмасы деп айтылат. Биринчи бул экстенсивдүү деген Кыргызстандын 80-90% дээрлик жеринде өстүрүлгөн Кулпунайлар. Булар ачык талаага эле тигилет. Ал жерде чабыш керек, отош керек, арык системасына сугарылат, түйшүгү көп, түшүмү аз болгон ыкма болуп эсептелет. Биз бул ыкмадан дээрлик токтотушубуз керек, тикпешибиз керек дегенден алыспыз, бирок бизге пайдалуу болгон ыкмага өтсөк дагы жакшы болот деп, элдерди интенсивдүү ыкмага Кулпунай тигишин сунуштайбыз. Интенсивдүү Кулпунайда бул жерде пленканын астына капель лента төшөлүп, бардык нерсе системалаштырылган десек дагы болот. Биринчи очередде бере турган бизибиздин дарыларыбызды, жер семткичтерди өз убагында жана өзүнүн өлчөмүндө бергенге чоң бир өбөлгө түзүп берет тамчылатма системасы. Андан экинчиси болсо, биз ар бир берилген жер семткичтерди өз убагында бергендиктен ал жерден түшүмдүүлүк дагы эселеп көбөйөт. Ошондуктан бул жерде көргөнүңүздөр эле чаппайсыз, отобойсуз, бир гана суусун, жер семткичтерин өз убагында бере турган болсоңуз, эми отобойсуз дегенде пленканын тешигинде болгон жерлерден эле чөбүн отойсуз, башка жерлерде чөп болбойт. Андан тышкары түшүмдүүлүк дагы бул жакта көп болот. 1 гектардан 10-15 тонна түшүм алсаңыз болот. Жөнөкөй ыкма менен тигилген жерге караганда 3-4 эсе дагы көбүрөөк түшүмдүүлүк алганга себепчи болуп берет. Экинчиси болсо, бул жерде түшүмдүүлүктөн тышкары дагы Кулпунайлар сорттуу Кулпунайларды тиккендиктен, мисалы Клери, Альба, Альбион деген бул Италиядан өндүрүлгөн, өстүрүлгөн Кулпунайлар болгондуктан алар чоң, көлөмү чоң болот, 20 граммдан 45 граммга чейин. Баалары дагы жөнөкөй Кулпунайларга караганда дагы жакшы бир баада сатканга себепчи болуп берет. Үчүнчү ыкма болсо, бул супер интенсивдүү ыкма. Бул жерде көбүнчө Италия, Испаниянын 30% талаасы ушул ыкмада тигилет. Ал жерде 1 гектар жерге 2 гектарга жакын Кулпунайды тигесиз. Бул жерде биринчи очередде адам күчүнүн азайтуу. Өзүңүздөр билесиздер, Европага азыр акыркы убактарда барып келиштет. Ал жерде 1 сааттык адам акысы 12 еврого бааланат. Бул 12 евро дегенде биздин суммага деле көп болгондой, ал жакта деле 12 евродон иштеш негизи бир ишкерге кыйын болгондуктан алар жерди үнөмдөп 1 гектар жерге 2 гектардын Кулпунайын тигип, бир сезондо эле ошол нерсенин жыйынтыгын алышат. Бул супер интенсивдүү ыкма деген. Бул төртүнчүсү болсо, бул асма технологиясы же болсо туннелде Кулпунай өстүрүү. Бул жерде бардык нерсе теплица сыяктуу же туннель сыяктуу жерде Кулпунай өстүрөт. Бул жакта түшүмдүүлүк дагы да артат.
Европада мисалы 1 гектар түнелден 60 тоннаға чейин жандан да көп түшүм алышат экен. Биз орто эсепте ачык талаада эккенде 10-15 тонна түшүм ала турган болсок, түнел менен жасасак 4 эсе же болбосо Кыргызстанда 30 тонна түшүм алсак деле бир чоң бул Киреше булагы болуп берет. Асма ыкмасы же технология асма ыкмасы дейбиз, түнел ыкмасында кулпунай өстүрүү бул 4-нчи этап болот. Мен сиздерге сунуштарым биринчи очередде кулпунай тиге турган болсоңуздар, сиздер бул ачык талаага тигип деген агрономдорубуздан толук кандуу кулпунай жаатында маалымат алып, анан ишти баштасаңыздар жакшы болот. Биз өзүбүз катачылыктары көп кетиргендиктен азыр Кыргызстанда кулпунай жаатында кеңири эле маалымат берип эле албастан аларды окутуу менен да алектенип атабыз. Ошол агрокомплекс деп бул жакта биздин биринчи айтканда окуу борборубуз бар. Андан тышкары агрокомплекс атында кеңсебиз бар. Ошол жерге келип кеңири маалыматтарды алганга дагы болот. Негизинен кулпунай туурасында айта турган болсок, кулпунай эки түргө бөлүнөт: эрте пишар жана кеч пишар болуп. Эрте пишар кулпунайлар булар айрыкча жылуу жактарга тиге турган болсок жакшы болот. Мисалы айтканда, Ош, Жалал Абад, Баткен областтарында биз эгер эрте пишар кулпунайларды тиге турган болсок, анда апрель айында түшүм берип, кулпунайдын баасы дагы жакшы сатканга чоң бир өбөлгө болуп берет. Кайсы сорттор десеңиз, Клери, Альба, Азия, Африка деген жана башка сорттор бар. Ошол сортторду тигип туруп, сиздер мындай жакшы бир ийгиликке жеткенге чоң шарт түзүп берет жылуу жактарда. Негизинен кулпунайлардын экинчи түрү болсо, бул кеч пишар кулпунайлар болуп эсептелет. Булар биз атап өтө турган болсок, Альбион, Кабрилла, Мурана, Малига жана башка көптөгөн сорттор бар ал жерде. Бул сорттордун өзгөчөлүгү, булар деле ошол майдан баштап түшүм берип баштайт, бирок кеч күзгө чейин түшүм берет. Буларды акыркы кар жаагынга чейин түшүмүн алсаңыздар болот. Бул кандай климатка тиксек жакшы болот дегенге, айрыкча салкын абалуу климаттарга отургуза турган болсок жакшы болот. Айрыкча Чүй өрөөнүнө, андан тышкары Талас, Ысык көл. Бирок Чүй өрөөнүнүн өзгөчөлүгү бул жака эрте пишар кулпунайларды да тиксек болот. Клери, Альба ошол сорттор деле чүйгө тиге турган болсок дагы болот. Эрте пишар кулпунайларды сөзсүз эле жылуу жакка тигиш керек деген сезим жок. Бул Чүй, Таласка деле тиге турган болсок жакшы бизге бир Киреше булагы болуп берет. Айырмасы 20-25 күн кечирээк эле бышат Ош, Жалал Абадка караганда, бирок бул жакта дагы ошол убакта баалар жакшы болот. Айрыкча белгилеп кете турган болсок, Ысык көл областында эрте пишар кулпунайлар тиге турган болсок, мисалга айтканда, балыкчы же болбосо Каракол тараптарга бул жерде июнда кулпунай бышып калат да, Кыргызстанда ошол убакта кулпунай жок кези болот. Июндун башынан аягына, 10-нан баштап аягына чейин ошол убакта Ысык көл областында кулпунайлар бышып, баасын дагы жакшыраак сатканга болот. Эрте пишар кулпунай менен кеч пишар кулпунайдын өзгөчөлүгүн айта турган болсок, эрте пишар кулпунайлар булар 45 күндөн 60 күнгө чейин түшүм берет. Кеч пишарлар кулпунайлар болсо 4 айдан 6 айга чейин түшүм алганга болот. Ал жерде түшүмдүүлүгү туурасында экөөнүн тең эле бирдей. Биз негизинен айтабыз, минимальный 300 граммдан 500 граммга чейин түшүм алсаңыздар болот деп. Негизинен биздин азыркы 2 жылдан бери биз менен иштешип аткандардын ичинде андан дагы көп граммда түшүм алгандар бар. Бирок сиздер ар бир нерсенин минимум эң азын алып туруп, дагы көбүрөөк иштеп көп түшүм алсаңыздар, ошондо өзүңүздөргө дагы чоң бир багыт болуп берет. Ошондуктан биз ар дайым минимальный айтып 300 граммдан 500 граммга чейин түшүм алсаңыздар болот деп айтабыз. Айрыкча бул кулпунайлардын дагы өзгөчөлүгүнө токтоло турган болсок, атта айтылган кулпунайлар, сорттор булар көлөмдө келет, 20 граммдан 45 граммга чейин. Анан кийин транспортабелдүү болуп эсептелет. Булар фура менен коңшу Казакстан жана Россияга жөнөткөнгө өтө мындай жакшы бир сапаттуу кулпунайды алып барганга өбөлгө түзүп берет. Ошондуктан бул кулпунайларды алдыңкы жылдары Кыргызстанда дагы көбүрөөк отургузуп, өзүбүздүн Киреше булагыбыз болуп берсе болот. Мен дагы токтоло турган болсок, бир үй бүлө 50 сотук жерге кулпунай тиге турган болсо, эми бул 50 сотук жерге кулпунай тиге турган болсо, миграцияга чыгыштын кереги жок. Ал жерден тапкан акчасы менен кеңири Кыргызстанда өзүнүн үй бүлөсүнүн Киреше булагын тапса болот. Бул мисал айта турган болсок, 50 сотуктан 5 тонна түшүм ала турган болсоңуз, өзүңүздөр эсептеп көрүңүздөр. Ошондо 5 тоннаны эми бул жылкы баада 200 сом болду, эң арзан болгону. Ошондо сизде 1 миллионго жакын Киреше булагыңыз болот. Бул 1 миллион Кыргызстанда акча тапсаңыз, эч жакка чыгыштын кереги жок дейм. Ошондуктан биздин жасап аткан ишибиздин негизги максаты ошол Кыргызстанда өзүбүздүн айыл чарбада
иштей турган иштер көп. Ошонун эң киреше болуп бере турган нерселерди тиге турган болсок, ошондо гана бизге чоң пайда алып берет. Арпа, буудай, башка нерселерди да тигишибиз керек. Бирок айрыкча бизге биздин чөлкөмгө жана ошондой эле биздин негизги үй бүлөбүздүн киреше булагы кайсы өсүмдүктү же кайсы мөмөнтү теге турган болсак пайдалуу деген нерсени изилдеп туруп иш жасай турган болсок ошондо ийгиликке жетебиз. Эми биздин сиздерге сунуштарыбыз Кулпунай жаатында 5 жылдан бери иш жасап аткандыктан Кулпунайды теге турган болсоңуздар сөзсүз бул ийгиликке жетесиздер деген ойдобуз. Биринчиси өзүңүздөрдө мээнет болуш керек. Негизинен бир ишти баштаардан толук кандуу маалымат албай туруп, ошол жаатында окубай туруп ишти баштаганда сиздин салган акчаңызды жоготуп алыш коркунучу бар. Биринчи очередте сиздерге кеңешибиз ишти баштай турган болсоңуздар, ошо баштай турган ишиңиз туурасында маалымат алып окуганыңыз дагы абзел болуп берет сизге. Бул деген ишиңиздин буюрса чоң ийгиликке алып келишинин башаты болуп эсептелет. Кыскача айтканда ошол биздин негизги урааныбыз бириксек баары колдон келет дейбиз. Баардыгыбыз биригип иш жасай турган болсок, Кудай буюрса, баягы аталарыбыз айтканда ынтымак бар жерде ырыс бар дегендей, биригип иш жасай турган болсок, келечекте Кыргызстанда өнүккөн бир айыл чарбасын өнүктүргөнгө чоң бир өбөлгө түзөбүз деген ойдобуз. Андан тышкары дагы биздин ошол жакында Европада болгон сапарыбызда, ал жактагы селекционерлер, агрономдор менен сөзгөнүбүздө Кыргызстанда негизи кулпунай өстүрүү тармагында чоң бир иш жасаса боло турганын алар деле айтышып атат. Буюрса, алардын дагы бизге жакын арада биргелешип алар менен да иштешебиз. Ошондо дагы чоң ийгиликке жетебиз деген ойдобуз. Башында айткандай эле, бириксек баары колдон келет. Ар бир сиздердин ийгилигиңиздер биздин дагы ийгилик. Кыргызстанда бир үй бүлө ошол сыртка чыкпай, ичибизде эле мамлекеттин ичинде калып, өзүнүн балдарын ушул жакта тарбиялап, келечекте бактылуу үй бүлөлөрдөн болуп, андан тышкары Кыргызстаныбызды өнүктүрө турган бактылуу балдарды тарбиялап калтыра турган болсок, бул дүйнөдө кандайдыр бир өлчөмдө бир мамлекетибизге, элибизге, жерибизге кызмат кылган болуп эсептелебиз. Буюрса баардыгыбыздын үй бүлөбүздө тынчтык, амандык болсун, мамлекетибиздин асманы ачык болуп, өнүккөн өлкөнү куруучулары же өнүккөн өлкөнү кура турган перзенттери тарбиялашты бизге Кудайым насип кылсын.